Demek жалпысынан орозонун адептерине келсек, ыхлас. Биринчи адеп ыхлас. Куранда Алла Таала стаузбилля мухлисина лаху дин деп динди тек қана Алланын разылыгы үчүн, калыс гана Алланын разылыгы үчүн, эч нерсени аралаштырбастан. Тап-таза Алланын разылыгы үчүн гана туткан адамдарды Куранда мактаган мухлисина лаху дин деп. Орозда ыхлас керек. Алланын гана разылыгы үчүн. Алла Таала вала юшрик би ибадати раббихи ахада деп дагы Аллага бирөө ибадат кылып атканда Аллага шерик катпай, жок, тек қана Алла үшін деп қылған адамдарды Құдайым Құранда мақтаған. Егер қолыңыздан келсе, намазбы, орозобы, садақабы, эмнеле жақшылық болсачу, шундай қылыңыздағы, жана оң қолың бергенде сол қолың билбей қалсын дегені, шундай жақшылық қылыңыз, нарқы адамданчы рахмат деген сөзді ұқпастан кетіңіз. Күтпеңіз дағы. Разылығын деле күтпеңіз. Сіздің мақсатыңыз ал емес қой. Сіз Алла үшін бердіңіз, қылдыңыз, кеттіңіз болды. Егер рахмат деп қалса, разылық білдіріп қалса, аға қуанбаңыз деле. Егер болған күткөніңіз, аға қылған жақшылығыңызды қылып алып, анын рахматын, разылығын күтсеңізші, болған сауабы ошол болып қалады. Мақсатыңыз ошол болып атпайбы? Қыласта ошол эле болсын дегенде кылып анан мындай турсаңыз, рахмат аке деп койсо, сүйүнүп қаласыз. Аудан мага жақшылық қылдыңыз сіз, чоң рахмат сізге, мен разымын, сіздей адамдар көбейсін десе, барып айып қалсаңыз, анан өз мақсатыңызда ошол эле болсан да болды, жанагы жақшылықтан башка сауап калбады анда. Биринчи ыхлас, бир туугандар, орозодо Алла үчүн болсун орозо. Анан Оğuz жапқанда адал менен оğuz жабыңыз. Оğuz ачқанда адал менен оğuz ачыңыз, сураныч. Бу кадимкидей эле көңүл бөлө турган нерсе. Болбосо күндүз кечкери кыйналган ачкалык гана калат, башкасы болбой калышы мүмкүн. Жана жогоруда айттык. Адал менен оğuz ачып, адал менен оğuz жапканга аракет кылыңыз. Бул орозонун адебине кирет. Анан оğuz ачырганда дагы бир туугандар, башка бирөөгө жанагындай сооп болуш үчүнчү адал менен оğuz ачырышыбыз керек. Күмөндүү тамак менен, арам тамак менен, бирөөдүн акысын алып келип анан башка бирөөгө оğuz ачыруу менен ал сооп болбойт. Жанагы айтылган сооп болуш үчүн ошол орозо кимди ачырып атсаңыз, канча адамды ачырып атсаңыз, ошончонун сообу сизге болуш үчүн, күнөөңүз кечирилиш үчүн, тозоктон өзүңүздү азат кылыш үчүн ошондой сооп болот го оğuz ачырганга. Пайгамбарыбыз айтты хадисте. Ошондой сооп болуш үчүн адал менен оğuz ачырдыңыз. Мейли бир уртам суу болсун, бир хурма болсун, бир уртам сүт болсо дагы адал болсун, сураныч. Орозодо бирөөлөр белгилүү оğuz ачыргандар көбөйөт. Кудайым өзү кечирсин, эл көрсүн, эл уксун дегендер да көбөйөт. Кудайым андан сактасын. Бирок биз ушул нерсени жайылтышыбыз керек. Адал менен оğuz ачып, адал менен оğuz жапканга. Бирөө сизди оğuz ачырга чакырса, мусулмандардын сыпаты. Үйүнө барганда анын эмне тамак кылганын текшериштин кереги жок. Эмне менен оğuz ачырса, башка бирөөдүкүнө салыштыруунун кереги жок. Баланчат оğuz ачырды эле, ойбу, антип салды, минтип салды деп бирөөдүкүнө барып айтуунун да кереги жок. Эгер сооп болсун десекчи, ошол оğuz ачырган адамга жардам болсун десек, анын эмне менен оğuz ачырганын айтпай эле койгон жакшы. Сизде оğuz ачырдыбы? Бир уртам суу мененби, сүт мененби, бир хурма мененби, бир койду жалгыз өзүңүзгө тарттыбы? Сизге бир кунажын сойдубу, жылкы сойдубу, кереги жок. Болуп тур, ал өзүнүн соогун алат. Сиз өз соогуңузду аласыз. Оозуңузду ачыңыз, адал болгончалык жеңиз, шарият буйругандай. Болду, кете берели. Орозду ошентип Алланы мактайлы, бирөөдү мактабай. Оğuz ачырган адам өзү сооп алайын деп оğuz ачырып атат. Анын соогун биз чачпайлы, өзү да чачпасын. Оğuz ачырган адам дагы, оğuz ачкан адам дагы Алла үчүн десин, Алла үчүн болсун.